Литва эл жомогу малайдын амалы кой оюндукунан ашат. Эгер дүйнө элдеринин керемет жомокторун аудио форматында күнүгө уккуңуз келсе, анда Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз. Өлгөндөй бир сараң дыйкан болуптур. Жадесе өз малайларынан да ашын аячуу экен. Тамак ичер маал келгенде эле малайларына элде жакшылтоолорун айтып, күңкүлдөп мыңкылдап баштачу экен. Уйду торпо кийип салыптыр. Нан күйүп кетиптир. Кошуналар түштөнүүгө отурар маалда малайын айтканычы. Кел, Йонас. Ел тамак ичип аткан маалда биз да эс алалы. Алар да бизди түштөнүүгө отур деди ойлошсун. Күнүгө эле ушул экен. Карды ачкан Йонас анан сараң дыйкандын буладатын кантип калтырышты ойлонот. Бир күнү коңшулар түштөнүүгө отурушту. Эс алмай болушту. Йонас болсо чалгыны алды да ордунан туруп: "Олтурган эмне? Андан көрө иштегенибиз оң", деди. Кожоюн да ысыкка карабай иштөөгө аргасыз болду. Анткени башка чалгычылары да ордуларына туруп жөнөштү. Йонас кожоюнду алдыңкы солго салды да чалгыны шартылдатып, артынан улам жакындайт. Аз эле жерден кожоюндун согончогун чаап салчулдай жакындаганычы. Кожоюну жалбарат: "Йонас, шашылба кагылайын. Согончогумду чаап саласың минтсең". Йонастын угар түрү жок. Улам жакындайт, артына кылчайса, Йонас чөп жаап деле кыйратып атпаптыр. Ал тек гана чөп жапкан түрү көрсөтүп, чалгы шилтеп келатканын көрөт. "Айланайын, Йонас, эмне кылганың?" деди жаны кашайган кожоюн. "Эмне кылмак элем? Бизди көргөндөр чөп чаап аткан экен деп ойлосун да, кожоюн", деген экен кайран малайы. Кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир менен Назгүл Бодбаева. биздин өнөктөш достор Кыргызстандын Джия бизнес ассоциациясы.